Ички иштер министри болуп Улан Ниязбеков дайындалды. Тиешелүү буйрукту жаңы шайланган премьер-министр Садыр Жапаров чыгарган. Өкмөт башчы аны министрликтин жамааты менен тааныштырды. Белгилей кетсек, буга чейин Улан Ниязбеков ички иштер министрлигинде каржы чарба бөлүмүн башкарып турган. Садыр Жапаров ИИМ кызматкерлери өлкөдө кыйын кырдаал түзүлгөндө аны жоңго салууда. Салымы чоң экендигин белгилеп, азыркы тапта мамлекет башынан кыйынчылыктарды өткөрүп жаткандыгын айтты. Жалпы тартип сакчылары башаламандыкты болтурбоо, республиканын туруктуулугу менен тынчтыгын сактоодогу ролу чоң. Буга премьер-министр терең ыраазычылык билдирди. ИИМдин мындан аркы ишине ийгиликтерди каалады. Мына өлкөдө кыйын кырдаал түзүлүп калып, эми бүгүн Кудайга шүгүр бардыгы ордуна келди. Мунун баарын эми биз мамлекетибиз 3-чү жолу башыбыздан өткөрүп атабыз. Ошого мына сиздер туруштук берип, башаламандыкты алдын алып, болтурбай ушун тынчтыкты сактап, ушул стабилдүүлүк менен ушундай жакшы жолго салынып кеткенге сиздердин күчүңүздөр, эң биринчи ушу сиздердики салымыңыздар чоң. Ошого сиздерге терең ыраазычылык айтып кетемин. Терең ыраазычылык. Эгерде мындай сиздер болбосоңуздар, баягы менде маалыматтар болуп атты дагы. Граждандык кийимчен кийинип алып, мушташып кетип аткандарды ажыратып, ошол арасында жүрдүңүздөр да. Бул да өтө чоң жумуш. Бул да өтө чоң салым болду. Анан эми сиздерге бүгүн ушу жаш өзүңүздөрдүн ичиңиздерден чыккан бир кадрды министр кылып убактылуу даярдап атам. Сырттан мисалы азыр бирөөнү алып келип койсок, анда ал деле жакпайт силерге. Мына ушу генералдардын арасынан койсок, бул деле жакпайт. Ушинтип баштайт. Ошон үчүн убактылуу кабыл алып коюңуздар, убактылуу. Bir айдын içinde işin көргөз алса, анда калат, көргөз албаса, дагы көрөбүз да. Эмне үчүн бу жигитти койдум? Анткени азыр жаштар талап кылып атат. Элдин да талабын көрдүңүздөр, көрдүңүздөр бар. Жаштарды алып келгиле деп атат. Ошон үчүн эми мынакей жаштар керек болсо сиздерге ушуну убактылуу коюп туралы дедик да. Мен кече күнү аша оперативна койгонубуз ошо башаламандык болуп кетпесин, жанагындай мародерчулук болуп кетпесин деп түнү менен шаардын ичин кыдырып, жеке өзүн кыдырып, эртең менен маган ар бир саат сайын маалымат берип турасың деген, эртең менен кечейин ушу бардыгы тынч жол менен тарап кетишти. Бул абдан жакшы жетишкендик болду.